Сиз мына ушул экономика маселеси боюнча ошол бийликке сунушуңузду берип жатасызбы дейт. Бердиңизби дейт. Мен сунушуму ар дайым берем. Эгерде менде мүмкүнчүлүк болуп жолугуш болсо, жолукканда мүмкүнчүлүгүн берем. Бул жаңы келген бийликке менде мүмкүнчүлүк бар. Жолукканга мен ар дайым киргенде ушул ой пикирлеримди айтам. Ой пикирлеримди айтам. Бирден бир жакшы ой пикирим болуп, мына пенсионный фондду, социалдык фондду өкмөткө кошуп берип жана башка кылганда буга чейинки кошулбадыбы. Мен өз ой пикиримди айттым, министрлер менен президент чогуу чакырып талкуулаганда ушул ой пикирди эске алып, бул социалдык фонд азыр өзүнчө кетип аткан. Себеп дегенде ал жерде 800 миңге жакын пенсионер бар. Алардын тагдыры бар. Себеп дегенде пенсионный фондко төлөнгөн акча бул ар бир жарандыкы болуп эсептелет. Жана финансовый жактан мен айтып эле келип атам, Кудай буйруса алда ишке ашып калат. Ол коюлуп аткан суу, пиво, арак, кола жана башканын бардыгын бүгүнкү күндө биз көмүскө деп атпайбызбы? Ал көмүскөнүн бардыгы кайдан пайда болот? Анын чыгып аткан учету жок болсо. Канча бөтөлкө чыкты, же канча суу куюлду, анын бардыгын биз көлөмүн билбейбиз да. Ошол көлөмүн аныкташ үчүн латенттик белги деп коет. Ал ошол цехте, станокто турат. Ал түздөн түз салык жана стат комитет менен түздөн түз байланышкан. Ошол кайсы күнү канча количество бул көмүскөнү жоготот. Көмүскөнү жоготот. Эмне себептен акцизный марканы Ош базарына сатып алып чаптап атат деп атат. Себеби жаңы көмүскөдөн чыкты, акцизный марканы 1,5 сомдон төлөп чаптаса да, ага көбүрөөк киреше калып калат. Ушул окшогон ой пикирлерди айтып атам. Анан эң негизгиси биз келечекте патент дегенден кетишибиз керек. Лениндин айтканы бар, билесиз, Капиталда. Учет жана отчет деген, туурабы? Ар нерсенин өзүнүн учету жана отчету болуш керек. А патент деген бул эгерде сиз үйдө отуруп бир нерсени тиксеңиз, жазсаңыз, мына пенсия чыккан ата-энелерибиз алмасын, өрүгүн жана башканы челек алып чыгып сатат. Ошолор бул убактылуу нерсеге патентти киргизсе болот. Жаңкы ээр жасаган улуттук нерселери 1ден 10дон 15 экземплярдан өтпөгөн нерсени, же огородунда семичке өстүрүп семичкени сатканы, ушул окшогон нерсеге патентти берсе болот. А калган экономикалык иштер менен алектенгендер бардыгы отчету жана учету болуш керек. Себеби бул алардын келечектеги пенсиясы, алардын мамлекеттеги ошол салыктардын толук көлөмдө түшүшү, үчүнчүдөн анын финансовый өзүнүн отчету болуп, бул келечекте банктан кредит алганга да ушундай жакшы шарт түзүп берет да. Биз келечекте ошол патент дегенден кетишибиз керек да.